Саламатсыңарбы урматтуу 11 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды даярдап, бул видеону конт коюп көрүп чыккыла. Бүгүн өтө турган темабыз биз жашаган жердин тарыхынан. Ал эми грамматикалык темабыз сүрөттүү. Сабагыбыздын максаты жашаган жерибиздин тарыхы тууралуу кыскача маалымат алабыз. Кептин сүрөттөө түрүнүн өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Ой пикирибизди далилдүү, аргументтүү айтууга үйрөнөбүз. Балдар, ойлоп көргүлөчү, Кызыл Кыя тууралуу кандай маалыматтарды билесиңер? Тарыхы тууралуу, же болбосо белгилүү инсандары, белгилүү жайлары, кыскасы туулуп өскөн жериңер тууралуу кандай маалымат айта аласыңар? Демек биздин Кызыл Кыя кенчилердин шаары деп аталат. Ал Баткен областынын кире беришинде жайгашкан. Ош областы менен Өзбекстан Республикасы менен жана Кадамжай району менен чектешип турат. Ал эми бул болсо шаарыбыздын герби. Сабагыбыз үчүн даярдалган текст окуп беремин. Силер бул текстти конт коюп угуп тургула. Тексттен кийинки тапшырмаларды аткаруу үчүн фактыларды, маалыматтарды маани берип окула. Илгери Эшме булак капчагайындагы тоо суулары жеп кеткен кыртыштан көрүнүп калган күйөөчү ташты, көмүрдү малчылар кадимкидей отун катары колдонуп келишкен экен. Эшме булак деп аталган жерге биринчи жолу геологиялык чалгын жүргүзгөн аймактык инженер Михайловдун табылгасы азыркы Кызыл Кыядагы таш көмүр кенинин ачылганын расмий ырастоо менен шаардын пайдубалы түптөлгөн мезгилдин башаты катары эсептелип калган. Бул кабардын таасиринен кийин орустар жана чет элдиктер кен өндүрүш үчүн аябай көп келе башташкан. Кызыл Кыя шаарынын тарыхый жөнү көмүр кени менен шартталганы табигый көрүнүш. Шаардын каны, жаны, жаңы түспөлү, өткөнү менен бүгүнкүсү, келечеги да түпкүрүндө жатып жашоого нур төккөн, жылуулук, кубат берген керемет байлыгына байланыштуу. Демек бул керемет байлыгы көмүр кени болуп саналат. 20 кылымга жаңыраарга аз калганда француз табышкерлер Шот менен Фос 1901 жылы Кызыл Кыядагы бир нече чакырым жерде жайгашкан Жинжиген кенин, кийинчерээк Фос өз алынча Жал деген жердеги кенге ээлик кылышкан. Бирок тилекке каршы француздардын бул ачкан шахтасы көп өтпөй суу астында калган. Мына ошондон баштап балдар Кызыл Кыяда ошол кен иштетүү башталгандагы орус улутундагы ошондой эле башка улуттагы инсандар келип ошол кенди иштетип ал жерден көмүрдү казып алып, бул көмүр өндүрүшү кийинчерээк дүркүрөп Кызыл Кыяда өнүгүп келген, ал азыркы күнгө чейин өндүрүлөт. Анда төмөнкү ырастоолордун кайсынысы анык экендигин аныктайбыз. Тексттеги маалыматтарды эсибизге салабыз. Эшме булактын боюндагы күйүүчү ташты соодагерлер колдонгон. Бул маалымат туурабы, аныкпы, анык эмеспи ойлоп көргүлө. Орус чалгынчысынын кабарлоосунан кийин шаарга чет элдиктердин кен өндүрүүгө кызыгуусу башталган. Кызыл Кыянын бүт тарыхы көмүр кени менен байланышкан. Кен иштетүү үчүн келген француздардын шахтасы дүркүрөп өскөн. Ойлоп көргүлө балдар, бул маалыматтардын канчалык анықтыгы бар? Текстте кандай деп айтылды эле? Анда текшеребиз. Демек биринчи ырастоо туура эмес экен. Анткени соодагерлер эмес, аны малчылар колдонгон. Экинчи ырастоо туура, Михайловдун чалгынынан кийин чет элдиктер келе баштады кен өндүрүүгө. Үчүнчү ырастоо туура, анткени көмүр кени менен шаардын тарыхы түздөн түз байланышкан. Акыркы ырастоо француздардын шахтасы, биз айттык, ал суу астында калды, дүркүрөп өнүп өскөн жок.
Анда эмесе грамматикалык материалыбызга келсек, сүрөттөө. Кептин 3 түрү бар дедик балдар. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Демек, бүгүн өтө турган темабыз сүрөттөө экен. Сүрөттөө балдар, ошол бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү бардык заттар, ал жаратылыш кубулушу болобу, адам болобу, буюм болобу, үй жайбы, кыскасы эмне болбосун, анын түрдүү белгилерин, туруктуу белгилерин ачып көрсөтүү бул сүрөттөө болуп саналат. Силердин эне тилиңердеги, орус тилиндеги описание. Сүрөттөөнүн 3 түрү бар балдар. Иштиктүү сүрөттөө, буюмдардын негизги белгилери саналып көрсөтүлөт, бирок образдуулук, эмоционалдуулук болбойт балдар. Илимий сүрөттөөдө болсо ойдун тактыгы, тууралыгы, кыскасы илимий стилдеги сүрөттөө болот да. Ал эми көркөм сүрөттөө бул көркөм чыгармалардын тили, образдуулук, көркөм сөз каражаттарын колдонуу, элестетүүчүлүк баары колдонула берет. Так. Илимий сүрөттөөдө мисалы үчүн кандайдыр бир темирдин көрүнүшүн, анын темир жөнүндө маалымат бере турган болсок, биз темирдин баягы эмнеден жасалгандыгы, анын көрүнүшү, анын салмагын так маалыматтарга таянып айтышыбыз керек экен да. Ал эми көркөм сүрөттөөдө ошол эле темирди ала турган болсок, аны мүмкүн болушунча темир ушунчалык каттуу, көз жоосун алган, жылтырап турат деген сыяктуу образдуу сөздөрдү колдонсок болот. Сүрөттөөдө биз турак жайды же болбосо бөлмөнү сүрөттөсөк болот экен. Мисалы үчүн ушул силер көрүп турган үйдү кантип сүрөттөсөк болот, ойлоп көргүлө. Бул үй 3 кабаттуу, кооз жасалгаланган, бүтүндөй көрүнүшү адамды суктандырып турат. Негизги материалдары кыш жана жыгачтан жасалган, түсү күрөң, анын айланасында бак-дарактар бар. Бак-дарактардын түсү жашыл. Кире беришинде, тепкичтери кызыл түстө. Ушул сыяктуу балдар, биз көрүп турган нерсебиздин түрдүү белгилерин ачып беришибиз керек. Ошондой эле экинчи түрү бул жаратылышты сүрөттөө, пейзажды сүрөттөө. Бул эгер ушул сүрөттөгү көрүнүштү көркөм сүрөттөө менен сүрөттөй турган болсок, жаратылыштын көрүнүшү укмуштуудай кооз, шаркырап аккан туп-тунук суулар адамдын көз жоосун алат. Жап-жашыл бак-дарактар, ошондой эле аркайып турган бул жердеги аска жарылар жана жар боюнда өскөн түрдүү өсүмдүктөр кишини эс алдырат десек болот. Кыялданып сүрөттөө. Бул демек али ишке аша элек адамдын өзүнүн фантазиясы менен сүрөттөө десек болот. Ошол кыялындагы нерселерди сүрөттөө. Мисалы үчүн бул жерде 2000 канчанчы жыл дейли, мүмкүн 3000 жылдар дейли. 3000 жылдары адам баласы Марста жашап жатат. Марстагы жашоо кадимкидей эле жердеги жашоодой бак-дарактар бар, бирок ортодо боштуктар бар. Ошондой эле адамдар өзү учуп жүрүүчү аппараттар менен учуп жүрүшөт деп сүрөттөсөк болот. Адамдын сырткы келбетин сүрөттөө, сөзсүз түрдө кишинин сырткы келбетин сүрөттөө көп колдонула турган бул сүрөттөөнүн түрү да. Себеби биз күнүмдүк турмушта адамдарды көрүп туруп, анын түрдүү белгилерин ачып беришибиз керек. Мисалы үчүн бул силер сүрөттө көрүп турган аял, улуу искусство ишмери Татыбүбү Турсунбаева. Татыбүбү Турсунбаева кыргыз аялынын жүзү. Ал укмуштуудай сулуу. Башына кийген элечеги өзүнө куп жарашып турат. Кашы чийилген, көздөрү карагаттай, оозу оймоктой. Үстүндө ошол кыргыз улутунун
Кыргыз элинин колоритин берип турган улуттук кийимди кийген. Ал эми элечеги болсо түрдүү шурулар, мончоктор, оймолор менен кооздолгон. Ушул тартипте сүрөттөсөк болот балдар. Анда тапшырма алгыла. Силер сүрөттө көрүп турган ушул биздин шаарыбыздын кире бериш жери, ушул жерге карап силер сүрөттөө түрүн колдонуп, кептин 15 сүйлөмгө чейинки текст жазсаңар болот. Демек, бул жерде силер эмнени көрүп турасыңар жана алардын белгилерин ачып беришиңер керек. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта тургула.